отпуска не существует деген адамдар жылуу жерде отурасыңар, жумшак жерде отурасыңар. Биз ушул жерибизди защита кылыш үчүн суукта турабыз. Ушул жерде деген отуруп ташып калалы деп суукта турабыз. Анан мен сиздерге кайрылып аткан себебим мынакей биздин өлкөбүздү башкарып сиздерди биз шайладык эле, биз эл болуп шайлаганбыз сиздерди, президент болсун. Ушу бизди сиздерге ишенимибизди артып сиздерди шайлаганбыз шайлоодо. Азыр мен сиздерге кайрылып аткан себебим бул Санкт-Петербургтан келген эле бул картаны элдин баары эле көрсөтүп атат. Санкт-Петербургтан чыгып келген картаны биздин Кыргызстанга келгенде эле жок кылып атасыңар. Ушул мен уялып атам, мисалы уялып жатам. Ушул Россиядан келген карта, ушул жерде эл бар, журт бар деген картага эл жок деп өзү саналуу кыргызды, өзүбүздүн кыргыздар жок кылып атат. Ошону тактап берсеңиздер, кайсы Анарбакты ким жок кылып жатат? Сиздер мүмкүн өйдө жакта отуруп, эми сиздерде деген жумуш көп, колуңуздар бош эмес. Бирок сиздердин кол астыңыздарда кандай адамдардын иштеп атканын көрсөңүздөр. Биз сизге Камчыбек Кыдыршаевич разыбыз, ГКН менен зыяттан менен кармап атасыздар, не бир адамдарды камап жатып атасыздар. Бирок ошону менен кошо, ушу биз деген бир ушу өмүр кыска да, ушу кыска өмүрдө жакшынакай болуп жашайлы деп 5 жылдан бери ушу жерге менет кылып, кичинеден акча топтоп, кичинеден там салып келатабыз. Сиздердеги алды отурган депутаттарыңыздай болуп, бизде деген акча жок. Ар кимибиздин деген кол мындайча айтканда деген же фабрика, же заводторубуз жок, же элеген гектар жерлерибиз жок. Баары эле там сала тургандай болчу. Болгону элегенибиз кичинекей 4 эле сотик экенде 4 эле сотикти ээлеп атабыз. И то по закону. Это никакой не захват. Если был бы захват, могу кызыл китепти бербейт болчуңуздар. Ушул кызыл китепти бергенден кийин, значит, ойлойм, бунун баары деген өз сиздердин рухсатыңыздар менен берилген болуш керек да. Анан кийин ушул жерде канча балдар деген жөө бар, жөө келип атса да ошого да ыраазы болуп атабыз. Автобус каттабайт бул жакта. Караңгыда балдар кетет. Садыр Нуркожоевич, сиз деген баланын азабын билесиз кандай экенин. Ошондо дагы ушул жерде энелер караңгыда балдарын мектепке жөнөтүп жатат. Өмүр кыска экенин сиз абдан жакшы билесиз. Ошонун баарын туура түшүнүп туруп кабыл алып, ушу элдерге кичине да болсо биздин өмүрүбүздө ушу Анарбак жашап, кичине да болсо, бирке да болсо кубанычыбыздын азыр кубанганга жетишип, бирибизди даже чайга чакырганга да жетише элекпиз. Келгиле, нанос ийгиле, чай ичкенге деп ушу бакытка балкыганга да жетише элекпиз.